Армысыздар, урматтуу агайын. Болоттун ушундай баягы болоттун камалганы биздин жүрөгүбүзгө абдан катуу тийди. Анткени ошол акын акындарды Акынды кантип камайт ай? Журналистти кантип камайт? Болоттарга боштондук. Акындаргачы Боштондук. акындарга ошо мамлекет кам көрүүнүн ордуна камап атканы мен Болот Назаровду мен 7 жылдан бери билем да. Анын өзү аябай ак жүрөк жигит. Мисалы шаарда үйү жок, квартиралап жүрөт өзүчө. Абдан кыйналып жүрөт жашоодочу. Ошого жемкорлор кам көргөн ордуна ушинтип чындыкты айтса камап койгону бул кыргыз элин камаган менен барабар десек болот. Биз ар дайым Болот Азамат байке айткандай бул өмүрдөн миңдеген кандар өтөт. Бирок чындыкты айткан Болотко окшогон төкмакындар эч качан эскирбейт. Ошого Болотту колдоп келген агайын сиздерге рахмат. Биз ар дайым чындыкты айтабыз. Биз акындардын бул дүйнөгө келген Кудайдан берген элдин тилегени чындыкты айтуу. Болотко боштондук болсун. Болотко эркиндик. Болотту кыйнабаңыздар. Акаевдин доорунда дагы, Бакиевдин мезгилинде дагы, Атапбаевдин убагында дагы өтө ачуу сөздөр айтылган бийлик акындар тарабынан. Айтыштарда болобу. Бирок акындарды ошонун чыгармачылыгына шылтоо кылып, акыйкат сөзүн айтканын шылтоо кылып, ошону токтотуш үчүн, коркутуш үчүн башка бир шылтоолорду негиз кылып туруп камап атканы бул тарыхта биринчи жолу болот 30 жылда туугандар. Ошондуктан акынды камаган бийлик келечеги жок болот. Акындын эркиндигин чектеген бийлик бул эртеңки күнү болбой калышы мүмкүн туугандар. Ошондуктан акынга боштондукту талап кылышыбыз керек. Болот Назаровду бошотсун, башка маселелерин тергей берсин андан кийин. Азыр Болот Назаровдун агасы тилектеш Болот Назаров, төкмө акын Болот Назаровдун агасы тилектеш уулу Медерге сөз берем. Андан кийин бул жака төкмө акындар да келди. Азыр аларга сөз беребиз. Ассаламу алейкум. Урматтуу касиеттүү кыргыз элим. Бүгүнкү күндө мына Садыр ага тилди башты кесип алышыңар мүмкүн. Бирок тилимди кесе албайсыңар деп өзүңүз айтып келдиңиз. Эл, бийлик элдики. Ошон үчүн могул акыркы убакыттарда 3 жолу тарыхты карабайсыңар ай. Тарыхты карап мындай кичине эсиң барда этеңди жый деп айтат. Кичине ага болгондон кийин улуга урмат, кичиге ызат деген бар. Канча баланы камап отурасыңар азыр? Ушул жол менен барасыңарбы? Эми акындарга жеттиңерби? Бул эмне деген нерсе? Шоу кылып атасыңар, ар кандай кылып. Олар болбос нерселерди кылып. Токтобойсуңарбы? Оюнчукпу силерге элимне? Туугандар, кыргыз эч качан багын бербейт адилетсиздикке. Эч качан багынбайт. Акыйкатка только, айкөлдүккө. Ошону мен силерге айтып коем, агаларым. Улуга урмат, кичиге ызат дейт. Ызат кылгыла, бошоткула. Болот Назаровга, Темировго боштондук. Боштондук. Урматтуу агайын туугандар, бул төкмө акындар эзелтеден акыйкатты, чындыкты айтып келген кыргыздын негизги руханий мурасы экени бул талашсыз далил. Байыркы токтогул акыйкаттырдаган үчүн даргасылган. Кийинки токтогул акыйкаттырдаган үчүн сүргүнгө айдалган. Бүгүнкү Болот Назаровдун кармалышы дагы ушул акындык өзүнүн чыгармачылыгына байланыштуу деп эсептейм. Көп жылдардан бери деги эле акындар, анын ичинде Болот Назаров дагы өзүнүн коомдук пикирин, жарандык пикирин, акындык пикирин калыс акыйкат айтып келген.
бүгүнкү кармалышы дагы ошол акындын ырына байланыштуу деп эсептейм. Эгер биз акындын ырына байланыштуу маселелер менен кыргыздын руханий туу чокусунда турган акынды камакка ала турган болсок, анда ал кыргыз бийлиги үчүн дагы, кыргыз мамлекети үчүн дагы өтө чоң уят иш туугандар. Ооба, башка бир баңгизатка шылтоолоп, башка бир маселелер менен кармап атат. Анын калышы мүмкүн. Бирок акынды ыры үчүн, акыйкат сөзү үчүн, чындык сөзү үчүн камакка алып атканы бул кыргыз бийлиги үчүн туура эмес деп эсептейм. Ошондуктан кыргыз руханиятын сыйлагандар, акыйкатты сыйлагандар Болот Назаровдун боштондугун талап кылышы керек деп эсептейм туугандар. Болот Назаров өзүнүн жарандык пикирин, акындык пикирин дайыма калыс акыйкат айтып келген туугандар. Ошондуктан массалык маалымат каражат өкүлдөрү биз акындар кайсыл мезгил болбосун ооба айтабыз, бирок жалпы биригип талап кылбасак мындай нерселер чечилбейт экен туугандар. Ошондуктан акынды камоо кыргыз эли үчүн дагы, кыргыз мамлекети үчүн дагы кайталангыс уят иш болот деп эсептейм. Биз тарыхты кайталабашыбыз керек. Байыркы Токтогулду сүргүнгө айдагандардын дайыны жок азыр, эч ким аны тааныбайбыз биз. Бирок Токтогул түбөлүк сакталып калды. Байыркы Токтогулду даргаскандар дайынсыз, бирок байыркы Токтогул сакталып калды. Ошондуктан кыргыз элин уят кылбагыла, урматтуу бийлик башында турган биздин замандаштар Болот Назаровду бошоткула. Болот Назаровду бошотуп, анын акындыгына тоскоол кылбагыла. Азыр Болот Назаровдун дагы бир кесиптеши, кыргызга таанымал төкмө акын Асылбек Маратуулуна сөз берем. Саламатсыздарбы? Албетте, бул иш өтө эле чатак иш болуп атат. Мына азыр сиздер, азыркы журналисттер, сөз эркиндигинин ээлери сиздерсиздер. Биз этно журналист деп койсок болот, илгертен бери келаткан төкмө акындар акыйкатты, чындыкты какшап, боздоп айтып келген. Болот Назаровго боштондук каалайбыз, анан боштондукту талап кылабыз бүгүн. Анткени Болот Назаров камала турган болсо, мындан ары биз деле акын деле болбой эле коюшубуз керек да. Чындап. Болот Назаровго боштондук. Болот Назаров